Sizler bilen bölüşөт. Илимий конференциянын катышуучулары негизи ушу илимий конференцияларда, жыйындарда бир топ жаңы маалыматтарды угабыз, өзүбүз дагы таанышабыз. Мен сөзүмдө байтын бери ушу Байтик Баатырдын ишмердүүлүгү, анын доору жөнүндө сөз болуп жатат. Ошол эле учурда Байтик Баатырдын жанындагы туугандары кимдер болгон, алар кандай иш аракеттерди аткарышкан, ошол жөнүндө бир аз кийинки табылган архивдик маалыматтар менен бир аз таанышкырып кетүүгө ылайык таптым. Негизи мен ушул 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башындагы агартуучулук кыймылы, жадычылык кыймылы, жок андан кийин ал агартуучулук кыймыл саясий өмүткө өткөндүгү, ошолор жөнүндө изилдөөлөр жүргүздүм. Мен изилдөөлөрүмдүн жүрүшүндө бир топ мындай бир маалыматтарга ээ болдум. Жана Рыскул Жолдошев баштап кетпеди, орус тилде мектептерди. Ооба Россия империясынын курамына кошулгандан кийин жана андай жергиликтүү элден өздөрүнө кызматкерлер дайындаш үчүн орус тилде мектептерин ачышкан. Ошол эле учурда биздин интеллигенция өкүлдөрү, бул ошол Түркстан аймагындагы агартуучуларда, Казакстанда, Өзбекстанда, деги эле жалпы эле Россия империясынын курамындагы мусулман калктардын арасында жаңы усулда окутуучу прогрессивдүү окуу жайларды ачып башташкан. Анан ошондой окуу жайлар бизде дагы ачылган. Мен ошо бул окуу жайларды жосо ошо медреселерди бүткөн жаштар улуттук аң сезими өзгөрүп, улуттук биримдүүлүктүн кандайдыр бир жаңы көрүнүшү байкалат да ошол мезгилдечи. Анан мен кыскартып айтканда бир архивдик маалыматка ээ болуп калдым. Ошол жерде булар саясий уюмдарды түзүп баштаганда, биз Совет бийлиги учурунда баарыбыз көпчүлүк билим алгандар отурат, көпчүлүгү эле большевиктик уюмдар түзүлгөн, анан ушундай маалыматтар Игренкин, ушулар жөнүндө маалымат алчубуз да. Чындыгын айтканда, Совет бийлиги орногонго чейин эле бизде мусулман топтору аябай чоң иштиктүү аракеттерди жүргүзүшкөн. Ошондой уюмдардын иштери жөнүндө тыңчылар билдирип турушкан. Алар элдин арасынан чыккан адамдар экен. Аларды Кара, Красивый, Бүркүт деген ат менен Ташкентке билдирүүлөр жөнөтүп турушкан да. Ошол билдирүүлөрдүн ичинде айтылат, 1912 жылы ушул Бишкекте бир уюм түзүлүптүр. Ошол уюмда Назарбек Туулин, Ахматбек Койбагаров деп туруп, анан Узбеков деп жүрөт да. Мына биякта дагы бир агайыбыз бар, агай экөөбүз дайыма чоң иштешип жүрөбүз. Ошол агай айтып калды, бул Ашер Узбеков болсо керек депчи. Бул болсо ошол Байтик Баатырдын бир тууганы Бошкойдун баласы, баарыңыздар бул жерде ошол жактан турасыздар. Бошкойдун баласы Үзбек деген болгон. Бул абдан белгилүү адамдардан болгон. Ошонун уулдары Ашыр, Сыдык, Султан деген уулдар жана башка уулдар болгон. Ошол Ашыр Узбеков деп айтты да. Бул чындыкка жакын келет. Анткени ошол мезгилде баардык мындай алдыңкы адамдар чогулуп, көптөгөн маселелерди талкуулашып, ошол жерде мусулман газет, журналдарын окушуп, элдерге маанисин түшүндүрүп таратып турушкан. Анан бул мусулмандардын биримдигин күчөтүп, көптөгөн жыйындар, көптөгөн мындай чогулуштар өтөт да. Бул тууралуу ошо жана донесениялардан тааныш болдук. Бул донесениялар негизинен Түркстан АСРнын борбору болгон ошол Ташкент шаары. Ташкенттин архивинде сакталып турат бүгүнгө чейинчи. Ошол жерде 1910 жылы дейт, ошо чоң агач, узун агачта жана айтып кетпедиби, саллашылган жер. Ошол саллашылган эл жылдыгына арналган чоң жыйыныдыр. Жыйында казак, кыргыз билермандары да айтып, ошол чогулуштан кийин өзүнчө жашыруун жыйын өткөрүшөт да. Анан кийин бир жылдан кийин жолугабыз деп, ал жака кимдер катышкандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Анан бир жылдан кийин Ногойбай Дөөлөтбаков деген адамдын үйүнө өзүнчө дагы жыйын уюштурушат. Ошол жыйынга катышкандардын арасынан Мөкүш Шабдандын уулу. Узун агач жыйынына жана Ногойбай Дөөлөтбаков өзү катышкан, бирок тилекке каршы жыйын бүткөндөн кийин бирден кайтканда, анан бир жылдан кийин
ошонун машина деп шылтоо менен чогулушат да. Мындай өзүнчө жыйналыштагы бир топ кыйын болгон, Россия империясынын токтоп көзөмөлүндө турушканда. Анан ал жерге баарыбыздарга белгилүү бул Сайлык айылында мектеп ачып, элдин алдыңкы катарында турган Дүрс Оронбаев, Шабдандын баласы Лепуш, Шабдан Батыр да билесиздер, ал дагы өзүнчө айылында мектеп ачкан адам болгон. Измаилов дейт анан казактардан, Кузубеков деп туруп, ошол байтик болуштугунан Байсалов деп жүрөт. Жогушбек агай айтты, ошол Алымкул Байсалов окшойт деп. Чындыгында эле Алымкул Байсалов анткени байтик болуштугунан болуп атпайбы? Бул байтиктин тун уулу Байсалдын баласы Алымкул. Демек бул байтик эле эмес, анын жанындагы туугандарынын балдары дагы ушунчалык ушул мезгилде активдүүлүгүн көрсөтүп турушкан экен. Андан башка мен айтар элем, ушул Чыны уулу, жанагы Канай Чыны бир тууган болушпайбы, ошо Чынынын уулу Тынаалы уулу Чолпонкул. Бул дагы белгилүү адам болгон. Соңгулукта мектеп ачкан жана жаңы усулдар окутчулугу. Анан бул тууралуу Ыбырайым Абдрахмановдун дагы бул кол жазмаларында кездешет. Негизи биз үчүн аябай чоң булак катары. Мисалы мен айтат элем, Осмоналы Сыдыковдун алгачкы тарыхчы деп айтып жүрөбүз да. Ошонун эскерүүлөрүндө дагы бул Тынаалы уулу Чолпонкул жөнүндө аябай жакшы маалыматтарды берет. Жалпы эле ошол мезгилдеги ачылган мектептер, анын ким ачкан, канча акча кеткен, ошол тууралуу маалыматтар Осмоналы Сыдыковдо абдан жакшы берилген. Ошол жерде дагы Тынаалы уулу Чолпонкул жөнүндө айтылат. Анан кийин биздин кол жазмалар фондунда сакталып турат. Ыбырайым Абдрахманов деген ал дагы агартуучу. Ошондо дагы ушу Тынаалы уулу Чолпонкул жөнүндө эскерип, бул өз билим, ошол мезгилде бир алдыңкы билим алган адамдардын, же алдыңкы адамдардын сабында турган адам эле дейт. Демек ушул Байтик Батырдын жанындагы туугандарынын дагы ролу чоң болгон. Биз көбүнчө ушул Пишпек чебин жалгыз эле Байтик чаап алгандай мындай таасир калтырат да, ошол жөнүндө айтылып берет. Чынында ошол мезгилдеги жанында жүргөн адамдардын дагы таасири чоң болгон. Бул тууралуу Осмоналы Сыдыковдун Муктасар тарих Кыргызия деген эмгегинде, андан кийин Тарихи Шармания деген эмгегинде дагы эскерилет. Ал жерде айтат да, жанагы Өзбекти, бир тууганы жана Бошкойдун уулу Өзбекти. Бул дагы бир алдыңкы адам болгон. Ушул Өзбектин жардамы менен де Байтик помощник болду депчи. Демек ошол мезгилде бир биримдик, же болбосо бири-бирин колдогон мындай күрөштөрдөгү алардын бир биргелешкен аракеттери жөнүндө сөз кылсак болот да. Эми булардын эң бир көрүнүктүүсү, эң бир белгилүүсү биз унутпай кийинки мундарга айта турган бул Абдыкерим Сыдык уулу. Абдыкерим Сыдык уулу бул жанагы мен айтып жаткан Өзбектин үч уулунун бири, жанагы Сыдык деген уулунун баласы. Сыдык өзү Бишкектин мындай шаардык тургуну деп айтсак болот. Ушул уулу Сыдык, Осмоналы Сыдыков деген Абдыкерим Сыдыков кичине кезинен мусулмандыкта билим алган. Андан кийин орус тілі мектебин бүтүп, анан Верныйдагы гимназияны бүтүргөн кыргыз жаштарынын бири болгон. Бул кийин Казанга да окууга кеткен. Казанга окууга кетип, бирок ден соолугунун айынан кайра келип, анан 1912 жылы ушул империянын администрациясына өзүнүн арызын жазган кызматка алуу жөнүндө. Анан ант берген. Эмне анын баарына токтолуп отурбай, айтар элем, ушул Кыргызда акан арыктан суу агат деп коет. Бул дагы ошонун дагы бир көрсөткүчү катары. Анан Абдыкерим Сыдыковдун эң чоң кыргыз тарыхына кошкон салымы бул 1922 жылы. Ушул 22 жылга чейин бул алгач баягы 19 жылдар бул Кыргызстанда иштесе, анан кийин Жетису обкому деп коет. Жетису обкому азыркы Алматы шаарында борбор болгон. Ошол жерде туруп кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүү маселесин көтөрүп чыккан. Болбосо Тоолу Кыргыз облус түзүү долбоорунун авторлорунун бири. Экинчиси катары биз
Ишеналы Арабаевди айтабыз. Быйыл 140 жылдыгын белгилеп жатат. Бул 1922 менен мен мындай бир символический айткым келет. Ошол Байтек Баатыр 100гө чыкканда алардын бир чөйрөсү мамлекеттүүлүк маселесин жогорку деңгээлге көтөрүп жатыр. Бул дагы бир чоң көрүнүш. Бүгүн 200 жылдыкты белгилеп жатабыз. Ушул адамдардын бизге калтырып кеткен мурасы. Эгерде ушул Абдыкерим Сыдыковду облус түзүү долбоорун көтөрүп, анын жанындагылар колдоп, чуркап, аракет кылып, борборго каттарды жазып, кыргыз менен казактын айырмасын билдире алышпаса, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын болушу, бүгүнкү күндө ушуларды жөнүндө сөз кылып жатканыбыз балким болмок эмес. Бул адамдардын эң чоң эмгеги бүгүнкү күндө эгемендүүлүгүбүз, ушул эгемендүүлүгүбүздү баптап баалап, ушул эгемендүүлүктү түптөп кеткен адамдардын эмгегин дагы коомчулукка жеткизсек. Рахмат сизге. Көрсө, Канай уулунун урпактарынын баардыгы эле мамлекетчил болуп, кийин мына Кыргыз мамлекетин түптөөгө дагы Абдыкерим Сыдыковдо өзгөчө салым кошконуна айда кубатова жаштыкка айтып берди. Азыр эми